Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, актуалдуу маек көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Бул чыгарылышта биз өзгөчө укуктук сабаттуулук учур талабы деген теманын алкагында сөз кылабыз. Албетте бүгүн бизде студиябыздын коноктору бар. Мен четинен тааныштыра кетейин. Кыял Жусупова, Баткен шаардык мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин мамлекеттик нотариусу. Баткен областык юстиция башкармалыгынын башчысынын орун басары Марс Сансызбаев. Гүлчехра Абдрахманова, Баткен областык юстиция башкармалыгынын башкы адиси. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Негизи эле мына бардык ушул башкармалыктар өздөрүнүн 6 айлык иш жыйынтыгын чыгарып жатат. Бүгүнкү күндө ушул Баткен областык юстиция башкармалыгы ушул 8 ай 6 ай аралыгында кандай иштерди жана кандай багыттагы иштерди жүргүздү, ошол боюнча кеңири айтып өтсөңүздөр. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден, ошо Баткен облусунун юстиция башкармалыгы, юстиция органы жөнүндө элге түшүнүк берип кетейин. Бул Баткен облусунун юстиция башкармалыгы бул Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин аймактык органы болуп саналат. Бул аймактык башкармалык өз ишмердүүлүгүн ошол Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин буйругу менен бекитилген атайын жобо бар, Баткен облусунун юстиция башкармалыгы жөнүндөгү жобо. Ошол жобонун Кыргыз Республикасынын конституциясынын жана башка укуктук ченемдик актылардын жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги жөнүндөгү жобонун нормаларына ылайык атайын иштерди жүргүзөт. Башкармалык негизинен башкармалыкта бүгүнкү күндө 5 нотариалдык, мамлекеттик нотариалдык кеңсе бар, жана ошондой эле 3 акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлору бар. Башкармалыкта жалпысынан 10 мамлекеттик кызматкер эмгектенет бүгүнкү күндө. Башкармалык негизинен кандай иштерди жүргүзөт? Бул биринчиден укукту жайылтуу, пропагандалоо, калктын укуктук маданиятын жогорулатуу багытында иш жүргүзөт. Ошондой эле калкка акысыз укуктук кеңештерди берүү, ошондой эле дагы юридикалык жактарды, филиалдарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо, кайра каттоо, алардын иш аракетин токтотууну каттоо ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошондой эле Гага конвенциясын биз Кыргыз Республикасы 2009 жылы ратификация кылганбыз. Ошого ылайык чет элдик расмий документтерди мыйзамдаштырууну четтетүү боюнча ошол апостилдештирүү, апостиль штампын коюу ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Ошондой эле нотариалдык иш аракеттерди жүргүзөт. Мындан сырткары дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкүлчүлүктүү органдарынын ченемдик укуктук актыларын мамлекеттик укуктук ченемдик актылардын реестрине киргизүү бул ошол юстиция башкармалыгынын негизги ишмердүүлүктөрү болуп саналат. Статистикалык маалымат берип өтсөм, жалпы ушул телекөрүүчүлөргө 6 айдын ичинде укукту жайылтуу, калк арасында калктын сабаттуулугун жогорулатуу боюнча биз массалык маалымдоо каражаттары менен тынымсыз иштер жүргүзөбүз. Жаңы кабыл алынган мыйзамдарды элге жайылтуу, алардын нормаларын түшүндүрүү иштери менен жүргүзүп келе жатабыз. Булардын алкагында элге теле берүү, радио берүү аркылуу атайын түз эфирлерге же бир сюжеттерди тартып, же видеороликтерди тартып даярдап соц тармактарга жайылтабыз. Мындан сырткары атайын макалаларды жазып, газета, журнал дарга жарыялайбыз. Мектеп окуучуларына, жогорку окуу жайлардын студенттерине атайын лекция, семинарларды өтүп беребиз. Жана ошондой эле элге келген элге деле массалык түрдө атайын иш-чараларды өткөрүп, аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Ошондой эле мындан сырткары акысыз юридикалык кеңеш берүү ишмердүүлүгү бул дагы биздин башкармалыктын негизги ишмердүүлүгүнүн бири болгондуктан бүгүнкү 7 айдын ичинде жалпысынан 2135 адамга биздин кызматкерлер тарабынан, ошондой эле акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлору
ошондой эле мамлекеттик нотариалдык кеңсенин мамлекеттик нотариустарынын жардамы менен 2135 адамга кайрылган жарандарга ар кандай укуктук маселелер боюнча жардамыбызды көрсөттүк. Алардын ичинен 1028 аял киши болду, 1107 эркек адамга ар кандай укуктук маселелер боюнча акысыз укуктук кеңештерди бердик. Жогоруда айтып өттүм, апостиль штампын коюу. Бул 1961 жылы 5 октябрда Гага конвенциясы кабыл алынган. Атайын чет элдик мамлекеттердин, чет мамлекеттердин расмий документтерин мыйзамдаштырууну четке кагуу боюнча атайын конвенция. Бул конвенцияга биз Кыргыз Республикасы 2009 жылы кошулганбыз. Ошонун алкагында ушул конвенцияны кабыл алган өлкөлөрдүн ичинде документтерди легалдаштыруу боюнча жалпысынан 16 апостиль боюнча апостиль штампын коюп, ошол чет мамлекетке документтерди даярдап бердик. Бул апостиль иши боюнча юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо, бул боюнча азыр биздин башкармалыктын башка адиси кеңири маалымат берет. Ошондой эле нотариалдык иш аракеттер, мына мамлекеттик нотариалдык кеңсенин мамлекеттик нотариустары тарабынан 6 айдын ичинде нотариалдык иш аракеттердин жалпы саны 16615 нотариалдык иш аракет жасалып, мамлекеттик алым 2.217.775 мамлекеттик сом мамлекеттик алым мамлекетке төлөндү. Ошондой эле мындан сырткары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкүлчүлүктүү органдарынын бул айылдык кеңештер, шаардык кеңештердин чыгарган токтомдору, кабыл алган токтомдорун мамлекеттик реестрге киргизүү боюнча бизге жалпысынан 725 токтом келип түштү. Бул айылдык кеңештер тарабынан, депутаттары тарабынан, же шаардык кеңештин депутаттары тарабынан кабыл алынган токтомдор. Ошолорду юстиция министрлигине жиберип, ушул укуктук ченемдик актылардын мамлекеттик реестрине киргизүүгө көмөктөштүк. Демек, ушул 6 ай аралыгында сиздер тараптан алгылыктуу эле иштер жүрүп жатыптыр. Эми ушул элдин сиздерге болгон суроо талабы өткөн жылдарга салыштырмалуу өстү деп айтсак болобу? Элдин жылдан жылга статистикалык салыштырмалуу маалымат, кайрылган жарандардын саны өсүүдө. Бул деген эмнени билдирет? Биз туурасында юстиция башкармалыгынын ишмердүүлүгү туурасында укуктук, ошондой эле элдин калктын укуктук сабаттуулугунун жогорулашынын негизинде кайрылган жарандар көп. Өзүнүн укуктарын коргоо боюнча, мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо боюнча, же болбосо ошондой юридикалык кызматтарды алуу боюнча элге жеткиликтүү маалымат жетип жаткандыгы деп эсептеймин. Ошондуктан салыштырмалуу жылдан жылга саны өсүүдө. Чоң рахмат. Кийинки суроону ушул кыялайым сизге узатайын. Бүгүнкү күндө ушул сиздердин ишканага көбүнчө элден кайсы багытта суроо талап көп болууда? Кайсы суроолор боюнча? Саламатсыздарбы? Биздики, мен дагы биринчи статистикага токтолуп кетсем, бизден жыл башынан бери 7 айдын ичинде 2,5 кыймыл аракет жүрдү. Биздин кеңсебизге көбүнчө мурас каттоо, мурас укугун каттоо, балдарга паспорт алуудагы берилген ишеним көрсөтүү, ишеним кагаздарын алуу жаатында адамдар көбүрөөк кайрылат. Бул эмнени айтат? Бул адамдардын мурдакыга караганда укуктук сабаттуулугунун жоюлгандыгы, биздин ишибиздин кеңири жайылып жаткандыгын маалымдайт. Себеби мурда көпчүлүк адамдарда мындай түшүнүк бар, кичүү баласы болсо эле болду, мурас укугу ошого автоматтык түрдө өтүп кетти, ошо менен деп алар мурас укугун каттабай жүргөн. Азыр эми баардык нерсе, бүт документтердин баардыгын алуу санариптештип аткандыгына байланыштуу, адамдардын аң сезими өсүп аткандыгына байланыштуу, азыр ар бир иш, ар бир мүлктүн өзүнчө бир паспорту бар экенине ынанышып, ошону паспортты кабыл алуу, мурас кабыл алууга көбүнчө адамдар кайрылышып атат. Мурункуга караганда аябагандай көп. Мураска көбүрөөк келишип атат. Ошол балдарга документ
Демек ушул мурас багытында суроо талаптар көп келди. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо ушул Гүлчехра Абдыкапаровна сизге узаталы. Сиздер кандай иштерди алып барып жатасыздар? Ушул юридикалык жак боюнча элдин суроо талабы кандай болууда? Ошого токтоло кетсеңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Юстиция башкармалыгынын эң негизги ишмердүүлүктөрүнүн бири болуп, бул юридикалык жактарды каттоо, кайра каттоо, жоюу болуп эсептелинет. Жыл башынан бери бизге 371 арыз түшүп, анын ичинен регистрация каттоо 163, кайра каттоо 165 жана 29 жоюу боюнча арыздар түшүп аткарылды. Ошондой эле анын ичинен 14 арыздан баш тартылды ар кандай себептер менен. Андан кийин биздин бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп жаткан цифровизация өткөндөгү биздин услугалардын эң жеңилдиктеринин бири болуп, бул онлайн каттоо эсептелинет. Онлайн каттоо 6 онлайн каттоо арыз түшүп бүгүнкү күндө катталды. Элдер кантип ушул онлайн кайсы сайттар аркылуу кайрылышат? Ошол боюнча маалымат бериңиз. Жакшы суроо. Онлайн каттоого бүгүнкү күндө эмне керек? Биринчиден интернет керек жарандарга. Ошо өзүм коомдук бирикме, коомдук фонд, жоопкерчилиги чектелген коом ачам десе, анда ал жарандын үйүндө интернет болуш керек. Андан кийин калктык тейлөө борборунан барып, электронный цифровой подпись деп коет, булуттуу колтамга деп, ошондой колтамга алыш керек. Андан кийин эгерде андай болбосо, жанагы ID карт, көк ID карт, паспортто окуй турган атайын аппараттар бар. Ошол аппараттын негизинде онлайн каттоого арыз таштаса болот, үйүндө отуруп эле. Бул бүгүнкү күндө эң жакшы кызмат көрсөтүүлөрдүн бири болуп эсептелинет. Учурдан пайдаланып ушул жеке ишкерлерге жанагы ошо жоопкерчилиги чектелген коом ачам деп бүгүн эң көп ошол катталып атат. Сунуштайт элем, ушул онлайн каттоодон пайдаланыңыздар. Бул биринчиден эң алыстагы жарандарыбызга биринчиден убакыттан өтө үнөмдөйт, андан кийин ушу жол кире чыгымдарын дагы үнөмдөйт да. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүн түз эфирде көрүп жатасыздар. Бүгүн биз болсо укуктук сабаттуулук учур талабы деген теманын алкагында сөз кылып жатабыз. Деги эле ушул коомдун жараны болгондон кийин биз эмнелерге укуктуубуз, эмнелерге милдеттүүбүз, дал ушуну так билип алуу ар бир жарандын милдети деп айтсак болот. Эгерде коомдо сизди кимдир бирөө укугуңузду бузуп жаткан болсо, сиз бүгүнкү көрсөтүү анда сиз үчүн деп айтсак болот. Дал ушул теманын алкагында сизди кызыктырган суроолор болсо, бизге түз эфир аркылуу экран астындагы WhatsApp номерибизге суроолоруңуздарды узаттыңыздар. Биз болсо сиздердин суроолоруңуздарга жооп алып берүү мүмкүнчүлүгүн түзүп жатабыз. Биз менен байланышта болуңуздар. Биз болсо маегибизди улантабыз. Анан ушул Марс мырза айтсаңыз, акыркы ушул 2018-17 жылдардын тегерегинде ушул адамдардын укуктарын бузбоо үчүн элдин ушул укуктук маданияттын жана сабаттуулугун жогорулатуу боюнча эл аралык уюмдар сиздер менен тыгыз байланышта иштеп, жер айыл жерлерде өзүнүн өкүлдөрүн шайлашып, ал жердеги адамдардын укуктары кандай болот, эл алдына алып чыга албай турган элдин ичинде өзүнүн көйгөйлөрү болот эмеспи? Ошол элдин өкүлдөрү сиздерге жеткирип ошондой иш-чаралар өтүп келген да, бүгүнкү күндө дагы ушул элдин сабаттуулугун жогорулатуу боюнча кандай иштер жүрүүдө? Элдин сабаттуулугун, укуктук сабаттуулугун көтөрүү, алардын укуктарын, мыйзамдык кызыкчылыктарын коргоо жаатында Юстиция министрлиги тарабынан акысыз укуктук кеңештерди берүүнү күчөтүү багытында бизде азыр Баткен облусунда 3 акысыз юридикалык кеңеш берүү борборлору ачылган. Алар иштеп келүүдө. Бул Кадамжай шаарында, Баткен шаарында жана Разаков шаарында. Ошондой эле эл аралык уюмдардын жардамы менен бизде тилектештик автобусу долбоору жыл сайын иштөөдө. Мисал катары айтсам, былтыркы жылы жалпысынан ушул Баткен району, Лейлек районунун 18 айылына комплекстүү укуктук кеңештер берилди. Бул жерде комплекстүү дегенимдин себеби, бул жерде биз юрист, адвокаттардан сырткары салык башкармалыгы, социалдык өнүктүрүү, соцфонд, паспорт стол,
жана башка ушундай мамлекеттик органдарды дагы ошол акцияга тартуу менен комплекстүү жерине барып ар бир айылга алдын ала график түзүп, графикти алдын ала элге жарыялап, кайсыл күнү саат канчада кайсыл жерде өткөрүлөт. Ошону жарыялоо менен жерине барып комплекстүү укуктук жардамдар берилген. Ал долбоордун алкагында 1400дөй адам акысыз укуктук кеңештерди алган. Быйылкы жылы дагы Зардалы айылы Борбор областын борборунан алыс болгондуктан ал жерге дагы ушундай мамлекеттик нотариусту, юристтерди тартуу жолу менен ошо юстиция башкармалыгынын кызматкерлери барып жеринде 1-июль күнү барып жеринде акысыз укуктук кеңештерди бергенбиз. Ошол жерде жарандарды кандайдыр бир көйгөйлөр болсо укуктук алар кайрылышып, ошол жерде толук кандуу кеңештерди алышкан. Ошондой эле быйылкы жылы дагы мына күз айларында дагы пландаштыруудабыз. 4 айыл өкмөткө, Баткен району, Лейлек районунун айыл өкмөттөрүнө азыр алдын ала пландаштырылууда. Ошондой тилектештик автобусу долбоорунун алкагында жерине барып, калктар ошол элдерге тиешелүү укуктук кеңештерди берүү. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кыял айым айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул сиз ушул эл менен тыгыз байланышта иштейт эмессиздер. Бүгүнкү күндө ушул Марс мырза айтып өткөндөй эле акысыз юридикалык кеңеш бүгүнкү күндө коомдо канчалык актуалдуу деп ойлойсуз? Аябагандай эле актуалдуу. Анткени өзүңүздөр билгендей биз кайсы бир технология өнүккөн заманда жашап атабыз да. Бул жерлерде мүмкүн болушунча, Марс Бакирович айткандай, мүмкүн болушунча биз адамдарды кабыл алуудан тышкарыдагы убактыбызды бөлүп, жана алыскы биз жетпеген аймактарга, интернет жетпеген аймактарга, мисалы быйыл ошо Зардалыга мен өзүм барып келдим. Ал жерлерге барганда уже интернет жок, баягы бир эле жерден байланыш бар экен, байланыш жок экен. Ошондой жерлерге биз барып, хотя бы багыл өзүнүн укугун сиздерге барып, бардыгын бир мезгилде, бир убакытта, бир күндүн ичинде бардык укугун айтып түшүндүрүү мүмкүн эмес. Бирок ошончо адамдардын канча кайрылгандардын бардыгынын баягы уголовныйдан башка граждандык маселелерин баарын чечип бергенге аракет кылып келдик. Ошондон келгенден кийин көптөгөн адамдар, көптөгөн жарандар бияка келип уже багыт алышты да, каяка кайрылыштын багыттарын алышты. Биз багыт бере алабыз. Ошондон кийин алар бир топ мыйзамдуу, сабаттуу болот деп ойлойм да. Бул аябагандай актуалдуу нерсе. Учур талабы демек. Учур талабы. Чоң рахмат. Анан Марс мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул кайсы бир жаран ушул өзүнө акысыз адвокат жалдап алуу укугуна ээ боло алабы? Албетте, Кыргыз Республикасынын мамлекет кепилдеген юридикалык жардам жөнүндө мыйзамы бар. Ал мыйзамга ылайык жарандарга эгерде мисалы үчүн кылмыш жаза жаатында болсо маселелери, ага мамлекет тарабынан адвокат бөлүнүп берилет. Ал адвокаттын акысы мамлекет тарабынан төлөнөт. Бизде Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинде ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо борбору бар. И ал борбордун Баткен облусу боюнча дагы өкүлү бар. Демек, ушундай акысыз адвокатка муктаж болгон жарандарыбыз кантип кимге кайрылса болот? Ошол биздин юстиция башкармалыгынын имаратында жайгашкан, ал борбордун өкүлчүлүгү. Биздин юстиция башкармалыкка Баткен шаары 8 март көчөсү 1. Ошондой эле биздин юстиция башкармалыктын мамлекеттик нотариалдык кеңселерине, акысыз укуктук кеңеш берүү борборлоруна да кайрылса болот. Ошолор аркылуу байланыш телефондору, даректерин адвокат бөлүп берүүгө ошол жерде биздин кызматкерлер дагы көмөктөшөт. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Кийинки суроо ушул Гүлчехра Абдыгапаровна сизге узатсам, жана айтып өткөндөй эле ушул юридикалык жак боюнча өзгөчө баягындай жеке менчик, турак жай кооперативдери боюнча да сиздерден юридикалык жактан документтерин тууралайт да, туурабы? Ошол боюнча көпчүлүк элдер азыр ушундай документтери болсо дагы алданып калган учурлар көп болуп жатат да. Ошондо элге кандай кеңеш берет элеңиз? Ушундай корпоративдерге эмнесине маани бериш керек, кайсыл жерде жаңылыштык кетирип жатат? Ошого токтолуп кетсеңиз. Туура айтасыз, бүгүнкү күндө баягы коммерческий кооператив, Ихсан, Ихлас дегендерди айтып жатасыз.
Ансар деген. Эми алар чындыгында юридикалык жак катары каттоодон өтүшкөн. Бирок алардын калган ишмердүүлүгүн биз текшере албайт экенбиз. Ал биздин укуктук полномочияга кирбейт экен. Анан бирок ошо жарандар ошол кооперативге катышкандан мурда ошо бизге кайрылып аткандар көп эле болду. Ушундай кооператив бар экен, ошону базадан карап бересиздерби, чындыгында катталганбы, статусу кандай, иштеп жатабы же жоюлуп кеткенби деген суроолор менен көп кайрылышты. Эгерде иштеп жаткан болсо, иштеп жаткан экен, бүгүнкү күндө статусу каттоо боюнча турат, ишмердүүлүгүн токтоткон эмес деп туруп жооп берип атабыз. Андан кийинки ал кооперативтердин ишмердүүлүгүн биз көзөмөлдөй албайбыз. Болгону гана ошол юридикалык жак катары катталганбы, катталган эмеспи боюнча гана базадан карап маалымат берип атабыз. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан Марс мырза ушул адамдардын укуктук сабаттуулугун жогорулатуу боюнча бир катар иштерди аткарып жүргүзүп жатат экенсиздер. Ал эми ушул коомубузда аялуу катмардагы жарандарыбыз да бар да, алардын укуктук жагы кандай болуп атат, алардын корголушу боюнча кандай иштерди жүргүзүп жатасыздар, ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Негизинен бизге кайрылган баардык жарандар үчүн көрсөтүлгөн жардам, акысыз укуктук кеңеш берүү, акысыз. Баардык жарандар кайрылса болот. Аларга ар дайым колубуздан келген укуктук жардамдарды берүүгө биз милдеттүүбүз. Юстиция башкармалыгы үчүн. Негизи эле ушул багытта сиздерге кайрылган жарандар көп эле болобу? Кайрылган жарандар ар кандай маселелер боюнча кайрылышат. Үй бүлөлүк, ошо юридикалык жактарды каттоо боюнча, нотариалдык иш аракеттери боюнча, же болбосо жерди расмийлештирүү боюнча, пенсия, пособие, алимент, ошондой маселелер боюнча. Анан ушул Баткен жергеси өзгөчө чек аралаш аймак болгондуктан, өзгөчө мына чек арага барганда мындай элдер мурда бул атам, бабаларым жай эле деп документи жок эле баягындай отурукташып алган жарандар, үй бүлөлөр дагы болот да. Ошолордун жанагы мүлкүн же болбосо аныктоо боюнча, жерди аныктоо боюнча сиздер тараптан дагы иштер жүргүзүлөбү? Азыр бул маселе өтө актуалдуу маселе. Бизге ушул боюнча кайрылып жаткан жарандардын саны көп. Азыркы мезгилде мына санариптештирүү жаатында бүтүндөй глобалдуу мамлекет тарабынан өтө чоң иштер жасалууда. Бардык системалар ушул санарип тармагын өтүп жатышат да. Ар бир көрсөтүлгөн кызматтар, иш аракеттердин бардыгы аз санариптештирилгендигине байланыштуу. Көпчүлүгүнүн үйлөрүнүн документтери, жерге болгон укуктун тастыктаган күбөлөндүрүүчү документтеринин жоктугу бүгүнкү күндө мындай байкалды да. Себеби өзүбүз эле байкап турабыз, бала бакчага баланы бергенден баштап мектепке электрондук болуп калды азыр. Ал жерге катталыш үчүн, баласын мектепке бериш үчүн дагы ошол жерин көлөн тастыктаган госакт, мамлекеттик актысы болуш керек. Ошонун жоктугунан анан бизге кайрылып жатышат да, мындан документин жасашым керек экен, жеримдин документи жок, госрегистрге көп кайрылып атышат, бизге келишет. Мисалы үчүн мурдатан мурас укугу менен өтө турган документтер болсо, биздин нотариустарга, мамлекеттик нотариалдык кеңселерге кайрылган жарандар көп. Ошол жерлердин расмийлештирүү маселелери боюнча. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул баарыбызга маалым болгондой эле ушул юстиция министрлигинде же юстиция жаатында дейбизби, бир топ мыйзамдарды жаңылоо болгону турат да, алдыда билебиз. Эгерде ушул мыйзам ишке ашса, элдерге кандай ыңгайлуу шарттар түзүлөт? Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Негизинен юстиция министрлиги тарабынан мыйзамдардын баардыгы инвентаризациядан өткөрүлүп жатат. Мурдатан иштеп келген мыйзамдар бар, иштебей эле турган мыйзамдар болду. Көпчүлүк ошо иштебеген мыйзамдарды баардыгын инвентаризация кылып, анын жыйынтыгында керексиз мыйзамдар жокко чыгарылып, ал эми кээ бир мыйзамдарга өзгөртүү толуктоолор киргизилип, кээ бир мыйзамдар, мисалы үчүн жаңы кабыл алуу боюнча юстиция министрлиги жана башка министрликтер тарабынан демилгеленип, бул парламенттик окуулардан өтүп кабыл алынып атат. Эми бул мыйзамдардын баардыгы ошол республиканын экономикасын өнүктүрүү, элдерге ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү максатыда негизи. Демек, элге жакшы жагынан жардам берүүгө. Албетте, элге бул элдин жашоосун жакшыртуу,
жакшы шарттарды түзүү. Азыр мына дагы кошумча цифровизация боюнча, санариптештирүү боюнча биздин юстиция министрлиги дагы коррупциялык тобокелчиликтерди жоюу багытында негизи эле бардык мамлекеттик ишкана мекемелер азыр ошо санарип системасына өтүүдө. Ошолордун арасында биз юстиция министрлиги дагы бир жагынан баягы кызматкерлер менен жарандардын ортосунда контакт болбош үчүн ошондой услугаларга өтүп атабыз. Азыр айтып өттүк, юридикалык жактарды онлайн каттоо. Ал келип кызматкерге келбестен туруп эле үйүндө отуруп катталса болот. Ошондой эле кат алышуу, документ жүргүзүүнүн электрондук тутуму биз азыр толук кандуу ошого өткөнбүз. Азыр бардык мамлекеттик мекемелер ошого толугу менен өтүүсү боюнча президент тарабынан тапшырма берилген. Биз юстиция министрлиги биз башкармалык ар бир мамлекеттик мекеме ишканалары менен ошол кат алышууну ошол тутумдун негизинде жүргүзүп жатабыз. Ошондой эле нотариалдык тарабынан көрсөтүлгөн иш аракеттердин боюнча дагы атайын электрондук нотариат деген маалыматтык тутум ишке кирип, бүгүнкү күндө ар бир нотариус, мамлекеттик нотариус, жеке нотариус ошол электрондук нотариат тутумунун негизинде иш жүргүзөт. Ушул нотариат кеңсеси деп кеттик. Бул жердеги ар бир жаран ушул кеңседен, нотариустан же болбосо мамлекеттик нотариустан акысыз жардам ала алабы? Же ар бир акча менен да? Мамлекеттик нотариалдык кеңсе, мен жогоруда айтып өттүм, акысыз кеңеш берүү бул юстиция министрлигинин негизги ишмердүүлүгүнүн бири болгондуктан ар бир мамлекеттик нотариуска дагы бул милдет жүктөлгөн. Ар бир мамлекеттик нотариалдык кеңсеге кайрылган жаран ошол нотариат тармагында болобу, башка тармакта болобу, мамлекеттик нотариустан тиешелүү укуктук акысыз укуктук кеңеш алууга укуктуу. Кандай гана багытта болбосун, мисалы ишеним керек болуп калат турмушта. Ошолорду дагы бул мамлекеттик нотариустан акысыз ала алабызбы? Жок. Ошол боюнча токтоло кетсеңиз. Сиз азыр бул уже сиз айтып аткан нерсе уже бул биздин иш аракетибиз. Азыр айтылып атат, эртең бери көңүл берсеңиздер, кеңеш, юридикалык кеңеш акысыз. Ал эми кызмат уже өзүнүн бизде киргенибизде коридордо илинип турат, тарифи бар. Ошол тариф боюнча ал уже кызмат акы төлөнөт. Госпошлинасы бар. Ал эми акысыз бул биздин кеңешибиз, багыт берүү. Биздин юстицияга киргенден кийинки ар бир каалаган маселеде алынган кеңеш бул акысыз. Ал эми биздин кыймыл аракетибиз көрсөтүлгөн кызматтар акылуу деп. Кызматта чоң рахмат. Анан ушул Марс мырза айтсаңыз, бүгүнкү күндө ушул жеке менчик нотариустар дагы бар да. Аларды да сиздер көзөмөлдөйсүздөрбү, кандай? Жеке нотариустар өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүү боюнча буларга лицензияны, уруксатты юстиция министрлиги берет. Бирок алардын ишин координациялоо, алар бизге квартал сайын, ай сайын отчетторун бизге беришет. Алардын ишмердүүлүгүн контролдоону жүзөгө ашырууга биздин ыйгарым укугубуз бар. Алардын ушул бүгүнкү күндө мен жеке менчик нотариус ачат элем деген жарандарыбыз да көп да, алардын лицензия алуу жагы кандай болуп атат? Лицензия алуу жагы ар бир жаран биринчиден юридикалык билимге, жогорку юридикалык билимге ээ болуш керек. 3 жылдык юридикалык стажы болуш керек. Андан кийин юстиция министрлигине документтерин тапшырып, ал 6 айлык практикадан өтүш керек. Андан кийин квалификациялык экзамен тапшырууга ал жактан министрлик жактан уруксат берилет. Ал конкурс экзаменинин өзүнүн процедуралары бар. Ошолорду өтүп бүткөндөн кийин юстиция министрлиги тарабынан эгерде ал жакшы тапшырган болсо, юстиция министрлиги тарабынан лицензия берилет. Ушул айтып өткөндөрүңүз жаңы мыйзамдын негизинде каралган көрсөткүчтөрбү? Ушул жеке менчик нотариус ачуу боюнча жаңы өзгөрүүлөр киргизилди деп соц тармактарда жүрөт да, ошол багыттабы? Ооба, буга чейин эле мындай талаптар болуп келген. Азыркы жаңы мыйзамга ошол өзгөртүүлөр киргизилгендиги боюнча бул жерде алардын коюлган талаптар күчөдү. Алардын жаш курагы, ошондой эле бүгүнкү күндө мамлекеттик нотариустар аларга салыштырмалуу, жеке нотариустарга салыштырмалуу 5 иш аракетти жасай алышат. Ал эми частный нотариустар, жеке нотариустар алар жасай албайт. Ал мыйзам аларга ошол ыйгарым укукту берди. Себеби
баарыбыз билебиз, бизде бүгүнкү мындай проблемалуу нерсе кайсыл гана мамлекеттик нотариалдык кеңсеге барбасак кезек. ооба, Адамдар кезекте турушат да. Бүгүнкү күндө ошол мамлекеттик нотариустар жасаган иш аракетти дагы жеке нотариус ушул жаңы мыйзамдын негизинде жасап баштаганда бул кезек биринчиден ошол кезек күткөндөр саны азайтып, адамдардын саны азаят деп ойлойм. Бул жакшы жагы. Сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизде убакыт да соңуна чыгып бара жатат. Ошондон биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, же болбосо айта албай калган ойлоруңуздар болсо, же болбосо мээлге айта турган кайрылууңуздар болсо айтып алсаңыздар болот. Анан мына президентибиз тарабынан бүгүнкү күндө жүргүзүлүп жатат коррупцияга каршы аракеттенүү, коррупциянын алдын алуу. Ушул багытта дагы юстиция министрлиги биз башкармалык ошол жогорудан келген тапшырмаларды аткаруу максатында биз дагы тынымсыз коррупцияга каршы аракеттенүү мыйзамынын нормаларын сактоо боюнча мамлекеттик кызматкерлердин этика кодекси, ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер жана муниципалдык кызматкерлер жөнүндө мыйзамдардын нормаларын тынымсыз кызматкерлерге түшүндүрүп келебиз. Ошондой эле ар бир азыркы мезгилде мамлекеттик нотариалдык кеңсеге видео байкоолор коюлган, ар бир жооптуу кызматкерлердин кабинеттерине дагы видео байкоолор коюлган. Ар бир нотариалдык кеңселерде ишеним телефондору биздин башкармалыктын, юстиция министрлигинин жана тиешелүү органдардын ишеним телефондору ийилинген. Ошондой эле мисалы үчүн жарандар алдын ала билиш үчүн биздин талабыбыз менен негизи мамлекеттик алымдар, нотариалдык иш аракетке жүргүзүлгөн мамлекеттик алымдар кыргыз тилинде, расмий тилде ийилинген. Ошондой эле ар дайым биз калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Мисалы үчүн коррупциялык маселелерди жоюу максатында негизги максатыбыз ушул коррупциянын алдын алуу, жоюу, элге түшүндүрүү, жеткирүү. Ар бир мамлекеттик кызматкер мамлекет үчүн, эл үчүн таза кызмат кылуу багытында бир канча иш аракеттерди жүргүзүп келүүдөбүз. Сиздерде дагы кошумчалай турган сөз болсо айтып алсаңыздар болот. Ошо юридикалык кеңеш алыш үчүн бизге 9-дан 6-га чейин юстиция башкармалыгы сиздерди күтөбүз. Сиздердин ишеним номерлери барбы? Бардыгы илинип турат. Баткен шаарынын мамлекеттик нотариалдык кеңсеси биздин башкармалыктын имаратында жайгашкан. Ал жерде 2 мамлекеттик нотариус эмгектенет. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер актуалдуу маек көрсөтүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүн биз өзгөчө теманын алкагында сөз кылдык. Эгерде бүгүнкү көрсөтүү сизге жаккан болсо, анда биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Сиздер менен мен Асылкан Махамат кызы болдум. Келерки көрсөтүүлөр аркылуу жолукканча саламатта туруңуздар.